Баткенде мугалимдердин август кеңешмеси болуп өттү. Бул жылы кеңешме билим берүүгө 100 жыл трансформация жана жаңы горизонттор аталышындагы уран менен өткөрүлдү. Анда билим берүү жана илим министрлигинин алдыңкы азык программасы жөнүндө кеңири маалымат берилип, 12 жылдык билим берүүгө өтүү, билим берүү процессин уюштуруунун жаңы түрлөрүн аныктоо жана сапаттуу билим берүү, инновациялык мектепке өтүү, жайылтуу максатындагы маселелер талкууланды. Быйыл башкача өтүп атат. Билесиздер, Кыргызстан боюнча билим берүү системасынын жаңы алтын казык трансформациялоо программасын ишке киргизип баштадык. Ал алтын казык трансформациялоо программасынын 4 негизги максаты бар. Биринчиси бул бала бакчалардын санын көбөйтүү, бала бакчага барган балдардын санын 40%га жеткизүү. Азыр былтыр 26% болчу. Экинчи максат бул 12 жылдык окууга өтүү. Анда биз мурунку нулевой класс дегенде эле биринчи класс деп атайбыз. Ошону менен 12 жыл болот. Балдар баягыдай эле өз убагында мектепти бүтүшөт. Бул 190 мамлекеттин 150 мамлекетинде 12 жылдык кирген. Ошого байланыштуу глобалдык тенденцияга дал келиштирүү биздин системанын дагы. Үчүнчү максат бул окуу китептерин жаңылантуу. Кембридж стандартындагы окуу китептерди алдык, 32 китепти. Ал ошо табигый илимдери боюнча китептер, математика, англис тили китептери азыр активдүү кыргыз, орус тилдерине которулуп, англис тилинен адаптацияланып, буюрса эмдиги жылы ишке кире баштайт ал китептер. И төртүнчү максат бул санариптештирүү. Жанакы электронный журналдарды, мугалимдердин электронный личный делолары, өздүк делолары. Анан быйыл дагы көрсөңүздөр керек, электрондук аттестаттар, электрондук дипломдор ишке кирди. Иш-чаранын жүрүшүндө билим берүү тармагындагы үзүрлүү эмгектенип, жаш муундарга татыктуу билим тарбия берүүдө зор ийгиликтерге жетишкен бир катар алдыңкы мугалимдер ыйгарым мукты өкүлдүн ардак грамоталары менен сыйланышып, алгачкы жумушка кабыл алынган жаш мугалимдерге эмгек китепчелери тапшырылды. Кеңешменин аягында август кеңешмесинин резолюциясы кошумча сунуштар менен кабыл алынды. Август кеңешменин негизги милдети өткөн окуу жылдын жыйынтыктарын чыгаруу жана алдыбызда келе жаткан 2024-25 окуу жылына катышта милдеттерди аныктоо болуп саналат. Жаңы окуу жылына карата облус аймагында бардык билим берүү мекемелеринде кызуу даярдыктар жүрүп жатат.